Ар жылы Кыргызстан камсыздандыруу уюмунун Таластагы филиалынын жетекчиси Канайым Сейдалиева турмуштун оор кырдаалына кабылган үй бүлөлөргө жакындан жардам берип келет. Бул күнү Кара Бура районунда жашаган жалгыз бой Сыйнатбек Ибраимовдордун үй бүлөсүнө азык-түлүк жаынан жардам көрсөттү. Эми Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы биздин филиал мен ушу жыл сайын бир жыл ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө балдардын майрамдарына кайсы бир кесиптик майрамдарга мен ушундай иш чараны өткөзөм да. Анан мен бүгүн ушул жерге келген себебим ушул үй бүлө 3 баланы багат экен. Ушу 3 баланын ден соолугун, 3 баланын жашоо турмушун көрүп туруп ушу бир күндүк маанай болсо да ушуларды келип ушу 3 баланы куттуктап кетип жатамын да. Айта кетсек, бүгүнкү күндө район боюнча 2000ге жакын үй бүлө социалдык жактан аз камсыз деп каттоодо турса, анын 37 үй бүлөсү өтө жардамга муктаждар. Биздин район боюнча башкармалыктардын иштеген боюнча жекече иш пландардын негизинде 37 үй бүлө бар. 124 балдар бар. Адан тышкары жекече оор турмуштагы 47 бала бар болчу. 23-ün оор кырдаалдан чыгардык. Калгандары бар. Анан бүгүнкү 1-iyun күнүнө карата ошо Кыргызстан страховой компаниясынан келип подаркка берип атканына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул эжекени тааныйбыз. Мурдатан жардам берип келип атат. Адан тышкары биздин башкармалыкта жылда биз үйүбүздү камсыздандырып турабыз. Кыргызстан камсыздандыруу уюмунун Таластагы филиалы ар жылы муктаж жарандарга ар тараптан колдоо көрсөтүп келет. Бегайма Сымбаева, Кайнар Ормонов, Кара Бура району.